Бишкектин түштүгүндө 3 унаа катышкан жол кырсыгы болду. Бүгүн 5-ноябрда Бишкектин жогорку тарабында Токтоналиев көчөсүндө түштүк магистралга жакын жерде жол кырсыгы болду. Окуяга күбө болгондордун айтымында кырсыкка 3 унаа катышкан. Алардын экөөсү Hyundai Sonata жана Honda жолдун четине чыгып арыкка түшүп кеткен. Үчүнчү унаада жабыркап, алардын жанында турганы видеодон көрүнөт. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Булак Кактос KG. Merhaba. Hemen ne oldu? Ne oldu? Hemen ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne lazım? Koy diyeyim mi? Koymayın. Тыгында турсаң сөгүнөт. 14 айлык окууга айдоочулук этика сабагында кирери айтылды. Президенттин иш башкаруучусунун орун басары Бойбек Салимжанов Ала Тоо 24 телеканалынын түз эфиринде айдоочулукка окутуунун 14 айга узартылып жатканынын себебине токтолуп, бул жаатта айдоочулук этика сабагында кирерин билдирди. Эмне үчүн биз окуу мөөнөтүн 1 жыл 2 айга чейин узарталы деп жатабыз? Бул аралыкта болгон унаанын түзүлүшү, аны айдоо жөнүндө, этикасы жөнүндө окутабыз. Бүгүнкү күндө бизде айдоочулук этика жок. Тыгында турсаң сөгүнөт, артынан кууп барып урушат, мушташат. Ушунун баары айдоочулук этиканын жоктугунан улам болуп жатат, деди ал. Аба ырайы өлкөдө жаан жана кар жаайт. Ноябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескен өзгөрөт. Кээ бир аймактарда жаан жаап карга айланат. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Россия, Абхазия, Армения номерлерине жакында рейд болот экен, достор. Туура штраф стоянкага коюлуп, андан кийин утилге жөнөтүлөт экен. Достор, биз дагы пулун төлөп 10 регионго өткүзөт элек, бирок успейт этпей калдык. Мага окшош успейт этпей калган тааныштарым толтура, достор. Бирде эмес, 2 российский номерде машиналар бар. Кантебиз эми? Ушул WhatsApp номерге жазыңыздар, достор. Болушунча бийликке кайрылганы чогулуп аракет кылабыз. Негизи ушуга 2 жылдык өмүрүбүз кеткен да. Россияда орустардын колунда иттей болуп, вукутта иштеп жүрүп кутулган машина, достор. Эми ушинтип 10 регион баса албай атат. Успейт этпедик. Не кылабыз эми? Жагып беребизби мунучу? Башка айла жок болуп атат го, достор. Өткүзгөн 10 регионго өткүзүп алды. Успейт этпегендер эмне кылабыз? Эзи бийликтегилерге кайрылат элек, достор. Пулун төлөйбүз, баары пулун ушу 56 миң, 57 миңден төлөйт. Ушуну өткүзгөнү жаңы бир мыйзам кабыл алып берип, 1 айга дагы коюп бериңиздер, баарыбыз өткүзүп алайлы. Биз дагы ушуга мээнетибиз кеткен. Россияда иттей болуп орустардын колунда иштегенбиз. Тура түшүнүп коюңуздар. Дагы бир жогорку кеңешке талапкердин Камчы Көлбаев менен сүрөтү жарыяланды. Соц тармактарда жогорку кеңешке талапкер Кудурет Тайчабаровдун ОПГ лидери Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөтү тарады. Кудурет Марипович Тайчабаров Сокулук району боюнча номер 19 шайлоо округунан талапкерлигин коюп жатат. Учурда убактылуу эмгек жумушу жок. 40 жаштагы Тайчабаров мурда кыргыз тилдүү медиа булактарында иштеп, кино тасмаларда тартылып, бир катар жергиликтүү адистер үчүн ыр тексттердин автору болгон. Ал ошондой эле Бишкек эркин экономикалык аймактын директору болуп иштеп, кийинчерээк Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүү жана колдоо фондунун төрагасы болуп тайындалган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун.
Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо Кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Бишкектен Оштон Бишкекке зарыл жумуш жок болсо пока 1-2 күн чыкпай эле туруш керек экен. Ал элдин башталышы. Кырдаал ушундай болуп атат кана. Ал элдин башталышы. Пробка катуу болуп аттыр. Kaç pробка? Kalamburдун адемин катып атат. Kelin degenin мәнизи өзү кызмат кылуучу деген сөз. Келин, кызмат, ансал келин эмес. Ал силердин бир бухгалтериңер. Ушул сөзүңөргө такыр кошулбайм. Келин кызматчы эмес, келин силердин укум тукумуңарды улай турган асыл жан, понимаете? Асыл жан. Эгер ошол келин болбогондо силердин укум тукумуңар ошо силерден эле бүтүп калмак да. Же эмне силердин укум тукумуңарды кызыңар келип улап бере беле? Мен такыр түшүнбөйм ушундай кишилерди алжып калган чалдарды. Мен азыр өзүмдүн атам эстеп аябай сүйүнүп, прям өзүм атамдай көрүп кеттим го. Анткени мени такыр ушуга чейин келин деп айткан эмес, мени всегда кызым деп айтат. И мне это очень-очень приятно. Анан кийин ана вообще не обязана силердин идишиңерди жууп, тамагыңарды кылып, кызматыңарды кылганга. Керек болсо өзү төрөгөн баланы дагы эмгисипей койгонго укугу бар да. Бул жерде кызматчы деп көчөдөгү ар бир эле чалды ата дебейбиз да. Келинге деле оңой эмес бирөөнүн атасын ата дегенге. Анан кийин ал атасы дагы кызматчы катары көрүп, бул менин кызматчым деп. Не офигели? Бул жагы кандай болуп калат анан достор? Министерство энергетики свет жок дейт. Кризис дейт. Бирок байларга свет бар экен да. Эгерде сенин акчаң болсо, сен безлимит тарифин кошуп алып туруп, кымбат төлөсөң болот экен. Эгерде сенин акчаң жок болсо, анда сенин светиң өчөт экен. Бул кайра тонировка деп болот, жана элди бай менен кедейге бөлмөй башталды же кандай бул? Мыйзам буга кандай карайт? Таң калыштуу да бир тууганда. Эмне үчүн ГКМБ текшербейт буларды? Акмактык да, акмактык чында. Анан кийин кече oyun отуруп алып туруп, майнинг боюнча, майнинг деп көптөр айтат. Бирок майнинг боюнча, ошол отчет боюнча карасак, дал келбейт экен да. Алардын төлөгөн налогун эгерде санасак, жана биздин министерствонун сүйлөгөн сөзүн салыштырсак, экөө бирине дал келбей жатат. Министерствонун айтымында алар 17 миллион киловатт эле коротот бир жылда дейт. Эгерде ошол майнинг компаниялардын төлөгөн налогун санасак, алар бир жылда миллион киловаттка жакын, 100 миллион киловаттка жакын электр энергия колдонот экен. Таң калыштуусу, эмне үчүн экөөнүн цифралар бири-бирине дал келбей жатат? Налогту кантип санап атабыз биз? Мыйзам боюнча майнинг компаниялар 10% төлөш керек. Эгерде ошол 10% төлөгөн цифрасын биз көбөйтсөк, булар колдонгон киловаттын баасы чыгат. Булар киловаттан төлөнөт да, налог киловаттан төлөнөт. Булар канча киловатт колдонсо, ошодон 10% бул налог болуп эсептелет. Экөөнүн цифрасы дал келбей жатат. Эмне үчүн ГКМБ текшербейт буларды? Камчыбек Кыдыршаевич, бир аз көңүл буруп койсоңуз, бир аз текшерип койсоңуз, көп махинациялар чыгат го дейм да. Чында.
Булар мен оюм боюнча президентти дагы алдап, жалган маалыматтарды көргөзүп, азыр элди бай менен кедейге бөлүп баштады да. Көбүрөөк төлөсүн деп, безлимит тарифин коштуруу максатында элдин баардыгына жана умный счетчиктерди койду да, свет өчүрүп баштады бир туугандар. Менде ошондой эле ой.